Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің сабақ марфуат. Марфуат деген эмне десе, бұл исімдің роф орындары. Роф дегенде сіз пока что домма деп түшініп тұрыңыздар. Кейінгі сабақтарда Европты кененірек алғанда анын аламаттары мен алабыз. То есть бұл жерде айтып атат, марфуат дегенде ошол исімдің роф орындары. То есть bizde исымдар бар екен. Исымдар деген сөз, араб тіліндегі сөздер. Ошол араб тилиндеги сөздөр кайсыл жерлерде эмне домма болуп окулат деп түшүнсөңүздөр болот. 6 эреже бар экен. Фаил, наибул фаил, муптада, хабар, исму кана, хабар инна. Ушул эрежелерге мисалы тегин окуп атасыз. Мисалы китепте бир сүйлөмдү окуп атасыз. Анан ошол сүйлөмдө ушул эрежелер табылган болсо, ошол сөздү эмне кылып окуйсуздар? Домма кылып окуйсуздар. Роф кылып окуйсуздар. Рофтун 4 аламаты бар. Биринчи аламаты эмне? Домма. Ошол пока что домма деп түшүнүп туруңуздар. Биринчисин алабыз бүгүн. Эмне? Фаил деген. Фаил деген эмне десе, бул кыймыл аракеттин кылуучусу. Мисалы, экөөбүз олтурабыз сиз менен, мен сизге айта турган болсом, келди десем, бул келди деген кыймыл аракет. Бул фейл. Фейл эмне? Заманга байланыш атат. Келди десем, эмне өткөн чакта келди деп түшүнүп атасыз. Эми сиз эмне дейсиз? Ким келди деп суроо бересиз да. Жөн келди десемчи, анан мен айтам, Зайд келди депчи. Зайд келиптир деп эмне түшүнөсүз. Ошол Зайд фейлдин кылуучусу болуп атат. Ошону биз эмне деп атабыз? Фаил деп атайбыз. Фаил деген кыймыл аракеттин кылуучусу. Фаил деген эмне десе, кыймыл аракеттин кылуучусу. Мисалы, жаласа деген котормосу бул кыймыл аракет. Олтурду деген. Олтурду. Мисалы караңыз. Эми караң, Зайдун деген ким олтурду дейбиз да? Зайд олтурду. Каяктан билип алдык ушул Зайд олтурган десек, себеби могул жерде домма турат. Значит, фейлдин ошол. Фейл деген кыймыл аракет. Кыймыл аракеттин кылуучусу эмне экен? Фаил. Бизде эреже бар, ал-фаилу кыймыл аракеттин кылуучусу ар дайым домма болуп окулат деген. Роф болуп окулат, бирок домма деп түшүнүп тура бериңиздер пока что. Фаил эмне экен? Ар дайым домма болуп окулат. Значит, бул эмне? Жаласа Зайд. Зайд олтуруптур деп которосуз. Мисалы, мен сиздерге башка сүйлөм айтайын. Мисалы, бул пайдасы эмне? Которгондо туура которушты үйрөнөсүздөр да. Мисал караңыздар. Дороба эмне? Дороба деген урду деген. Ким урду десек, биз азыр үйрөндүк. Эмне? Кыймыл аракеттин кылуучусу домма болуп окулат депчи. Караңыздар, дороба Зайдун дейт. Эмне деп атат? Зайдун дейт. Эми Зайдун деген бул жерде эмне болуп атат? Караңыздар, маани бериңиздер. Домма болуп атат. Значит, Зайд уруптур дейбиз. Кимди урду десе, Бакрон. Ошол мисалы урулган адам, мисалы мен уктум дейм. Мисалы Самиа Зайдун Бакрон. Эмне? Зайд Бакырды укту. Ошол уккан адам же болбосо мисалы дороба Зайд урду. Кимди урду? Бакырды уруп атат да, мисалы бул жердечи. Ошол урулган адам ар дайым эмне болуп окулат экен? Бул насп болуп окулат. Насп деген бул пока что фатха деп түшүнүп туруңуздар. Кийин мансубатты алабыз. Азыркы биздин сабак ошол моого маани бериңиз. Эми караңыздар. Сиз үйрөндүңүз. Эми ылдыйкы сүйлөмдү караңыздар. Дороба Зайдан Бакрун. Көрдүңүз, Уже могу сүйлөмдө Бакыр Зайдты уруп атат. Эмнеге Бакыр Зайдты уруп атат десе, бул жерде көрдүңүздөр. Эмне? Фаил ар дайым домма болуп окулат деп азыркы бизде эмне эреже айтып атат. Ошондуктан маани бериңиздер. Фаил деген эмне десе, маалум фейл деген кийин роф болуп келет. Мына жаласа деген маалум. Маалум деген кылуучусу белгилүү деген да. Эмне? Маалум фейлден кийин эмне роф болуп келет жана ошол кыймыл аракетти аткарган сөз. Ошол кыймыл аракетти аткарган исым.
Negezi, mo ikinci misalda kalağınızlar. Yeclisu Zeydun. Zayd oturup жатат. Бұл жерде уже fe'il mudori kelip atat. Fe'il mudori ne деген dese, учурчак же келер чакка байланышкан кыймыл аракет, этиш. Fail ошол. Эмне десе, кыймыл аракеттин кылуучусуну биз fail дейбиз. Мисалы, Dorobe Zeydun. Zayd urdu. Semi'a Zeydun. Zayd uqtu. Semi'a Bakrun. Bakrun деп окулат бул жерде. Эмнеге десе, ал fail. Кыймыл аракетинин кылуучусу ар дайым эмне экен? Домма болуп окулат. Fail деген ошол. Эмне десе, ошол кыймыл аракеттин кылуучусу. То есть бир fail таптыңыз, анын кылуучусуну кантип билейм десеңиз, мына, могу мисалды караңыздар. Эмне домма болот анын кылуучусу. Эмне болот экен? Домма болот экен. Пока что ушуну түшүндүңүздөр, кийинки Европко келгенде Европту тереңирээк алынат да. Общий 4 аламаты бар. Анын биринчиси эмне? Домма болот. Кийин дагы вау бар, алиф бар, анан эмне нун бар. Аны иншалла алабыз. Бүгүнкү маселе ошол. Fail деген эмне десе, кыймыл аракеттин кылуучусун биз fail деп атабыз. Марфуат. Марфуат деген бул тема, бул 6 эреже бар. Ошол 6 эрежени жаттап алсаңыз, ошол 6 эрежени тапсаңыз, автоматически сөздү эмне кыласыз? Домма кылып окуй бересиз. Кээде суроо берет го. Кантип аягын фатка же домма экенин билем. Эмнеге могу домма болуп калды десе. Домма болгон болсо, ушул эрежелердин бирөөсү экен деп түшүнө бересиздер. Мисалчы, ушу менен сабак бүттү. Кийинки сабак иншалла наибул фаилди алабыз.